29 октябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоо алдындагы үгүт айы башталды. Быйыл шайлоо адаттагыдан тышкары өтүп жатат. Анын себеби шайлоонун аралаш системада өтүп жаткандыгы. Мында биз партияларды дагы көз карандысыз талапкерлерди да шайлайбыз. Добушуңузду өздөрүнө алуу үчүн алар кандай гана ыкмаларды колдонушпайт. Эгерде мурда концерттер, кайрымдуулук, добуш сатып алуулар жана коркутуулар колдонулса, азыр цивилизациянын артыкчылыктарын колдонуп, санариптик талаада шайлоочуларга кол салышат. Менин атым Айгерим жана бул баштан башта. Бүгүнкү чыгарылышта биз үгүт жүргүзүүнүн көзгө байкалгыс ыкмасы, социалдык тармактардагы фейктердин жана троллдордун жардамы менен коомдук пикирдин манипуляциялоо жөнүндө сөз кылабыз. А дегенде бишкектиктердин фейктер жана троллдор жөнүндө түшүнүгүн сурап көрөлү деп чечтик. Это значит, страница какая-нибудь в социальных сетях не ведется, получается, человеком, а под каким-то, по другим никам ведется, я так понимаю. Мисалы өзүнүн атынан эмес, башка бирөөнүн, мисалы жаныбардын сүрөтүн коюп алып, же болбосо тоонун сүрөтүн коюп алып эле элдин оюн өзгөртүп коюшат да. Это люди, которые в основном шутят над другими людьми, но не в добром понимании. Эми алар бир адамдын үстүнөн катачылык кетирген, мындай ката издешет. Балким ошол адамдын жаман жагын көрсөтүшөт. Ошол өзүнүн мындай азыркы эмени айтканда мындай маска кийип жүргөн эле адамдарды түшүнөм мен, ал фейктер кимдер дегенде. Фейки и тролли? Фейки я не знаю, для чего создаются. Троллинг — это какой-либо персонаж или какой медийная личность, думаю, троллит. Насчет троллей слышали вы? Нет, не слышал. Жооп бере албайм. Жөнүндө эле эчтеке эле билбейм, просто билбеген эле нерсени фейк кылып чыгара берсе керек дейм да. Чын бышыгына жетпейличи. Ошентип эле ойлойм. Андай акты билбейм. Биз аны түшүнбөйбүз. Өздөрүнүн баягы ээси бар. Ошо ээсинин баягы буйруктарын аткарып, ошо тролль жазып, ошо кээбиркилерди мактап, кээбиркилерди жамандап, ошо жерде баягы маалыматтар чыгарат. Это кто дурачится, придуряется, там несерьезно себя ведет, придуряется, людей дразнит. Фейк — это то, что не является правдой, как бы. Пиратские, эти называются, аккаунты, тролли. Они создаются через лицо, через третье лицо, по-моему. Чем они занимаются? Они ложью только занимаются, по моему мнению. У них ложная информация, у них недостоверная информация, во-первых, и они могут любого человека летать, еще что-нибудь делать. И надо быть молодежи аккуратнее, чтобы на такие, аккаунты не попасть. Я вообще-то этим не интересуюсь, это молодежь. Келгиле, фейктер жана троллдор ким экенин биринчиден аныктап алалы. Фейктер бул башка бирөөнүн атын жамынып, алардын сүрөттөрүн жана ысымдарын колдонгон аккаунттар. Алар тигилже бул партияны же кандидатты активдүү пропагандалап, аларды катуу коргошот. Троллдор бул чыныгы адамдар же фейктер. Алардын негизги милдети адамдарды троллдоп, эмоцияга чыгарып жана негизги маалыматты критикалык баа берүүдөн алаксытып, көңүлдү башка нерсеге бурушат. Фейктер жана троллдор көп сандагы адамдардын аң сезимин өзгөртүү жолдорунун бири. Иллюзияларды куруу менен алардын жүрүм-турумун көзөмөлдөөгө шарт түзүшөт. Жөнөкөй сөз менен айтканда, бул талапкер же партия эл арасында көп колдоо тапкандай көрүнүш куруп, жалган репутация жаратышат. Бул кантип ишке ашат? Алар бүтүндөй маалымат таласын белгилүү бир маалыматка толтурушат. Биздин учурда талапкерлер же партиялар тууралуу позитивдүү постторду жарыялап, алар жөнүндө мактоо постторду активдүү чыгарышып, репост кылышат. Алардын дагы бир өзгөчөлүгү. Алар колдогон жогорку кеңешке талапкерин сындагандарга агрессивдүү чабуул жасашат. Күн сайын фейк контенттерге туш болгон кадимки колдонуучулар эрксизден бул посттордун каармандарын жакшы көрүп башташат. Белгилүү болгондой, бул коомдук пикирди башкаруунун психологиялык ыкмасы. Бул эпизодду жыйынтыктап, троллдор менен фейктер кандай иштерин билип туруп, манипуляция калтырбай, өзүңүздүн жеке тандооңузду жасайсыз деп ишенебиз.